Түнкүсүн эс алуу жайларында өткөн той тамашада жаңырган музыка шаар тургундарынын тынчтыгын бузууда. Уйку бербеген жаңырык жана мас болуп калган эс алуучулардын кулак тундурган ызы чуусунан тажаган эл аймактык башкарууларга, милицияга арызданып келишет. Тургундардын тынчтыгын камсыз кылуу максатында шаар мэриясы баштап керек жарак РНОго жана соода департаменти аймактык милиция кызматкерлери менен биргеликте түнкү клубтарга рейдке чыгышты. Шаар калкынын тынчтыгы үчүн депутаттардын шаардык кеңеши Жалал Абад шаарында кечки саат 23:00дөн кийин эс алуу жайларындагы музыканы өчүрүү токтомун кабыл алган. Тартип сакчылары, аткаруу бийлиги аталган токтом боюнча иш алып барып келет. Ошого карабастан мыйзамды билбестикке салып иштеген клубтар четинен чыкты. Аны мага эч ким айта эле коймой, тартпай туруп саат 3гө чейин өзү иштеп атканбызда, мен деле айтпайм. Аны бирөө заранее айтышым керек. Жок, эже, олуптур. Сизге биз жылда келебиз, былтыр да келип айтып кеткенбиз. Мурдагы жылда келип айтып кеткенбиз. Жылда айтылат бул нерсе. Жылда ушундай рейд уюштуруп Мен быйыл эме кылып азыр иштеп тургачы. Ошону Мен эже. угу элекмин. Атайын уюштурулган рейдтеги комиссия өкүлдөрү музыкасын жай гана коюп иштеп жаткан эс алуу жайларынын ээлерине эскертүү кагазын таштаса, таш жаргыдай үн менен жаңыртып музыка коюп алгандарга мыйзам чегинде акт түзүп, айып пул салынды. 3 эскертүү анан 1 акт түзүп, жыйынтык жакшы эле болду. Мындай байкасак, тартиптер жакшы эле болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Bundan ары деле дагы тыгыз байланышта иштеп, өзү да калтырбастан дагы мындай рейдтер дагы уюштуруп кайталанат. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарынын мэриясы үстүбүздөгү жылдын август айында түнкү клубтарга рейд уюштурган жана эреже бузгандарга катуу эскертүүлөрдү берген. Бул ирет эскертүүлөрдүн жана айып салынган эс алуу жайларынын саны мурдагыга салыштырмалуу азыраак болду. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.